Салам достор, бүгүн биз жаңы курулган Жалал Абад балыкчы түндүк түштүк альтернативалык жолу менен көлдү көздөй сапар алдык. Бул жол негизи 2014-жылы курулушу башталган. Ал эми 2026-жылы болсо жолдун техникалык ачылышы 1-июнунан тартып, ушул эле 2026-жылдын 1-ноябрына чейин ачык болот жол. Бул жолдун жалпы узундугу 433 километр болот. Эгерде биз эски жол менен айланып барганыбызда балыкчыга 13-14 саатта жетсек, ал эми бул жол менен болсо биз 4,5 саатта жетип барабыз. Биз балыкчыга 5,5 саатта жетип бардык, себеби ар жерде токтоп, сүрөткө түшүп, табияттын кооздугуна суктанып бара жаттык. Негизи бул жол абдан сапаттуу курулган. Бул жолдо кооптуу участоктор болгон үчүн ошолорду жоюу максатында дагы деле иштер жүрүп жатат. Айрым жерлерге дагы кошумча акчалар салынып, жолду коркунуч бар жерлерге таш көчкүлөрдүн ордуну басуу үчүн атайын тосмолор курулуп жатат. Жана кар көчкүлөрдү алдын алуу үчүн атайын бийик көпүрөлөр курулуп жатат. Ошондой эле бул жол Кыргыз Республикасынын түндүк аймагы менен түштүк аймагын бириктирген дагы бир жол пайда болуп отурат. Бул балыкчы Жалал Абад жолу. Ал эми бул жолду болсо, сиз ушул жаңы жол менен быйылкы көлгө барайын деп жаткан болсоңуз, анда сиз эртең мененки таңкы саат 6-га чейин ушул туннелдин жанынан келип өтүшүңүз керек. Эртең мененки саат 6-дан кечки саат 8-ге чейин бул жол ачык болот. Ал эми түнкүсүн бул жол кооптуу болгон үчүн азыркы учурда жабык болот. Ошондуктан өзүңүздөргө карап, кайсыл жерден жолго чыгып жаткан болсоңуздар, ушул сааттарды эске алууңуздарды өтүнөбүз. Себеби убара болуп калышыңыздар мүмкүн. Бул жерге келгениңиздерде саат 8 болуп кетсе, кечки саат 8. Ал 8ден өткөндөн кийин бул жерде жол кыймылынын коопсуздугу кызматкерлери тарабынан атайын шлагбаумдар коюлуп, тосулуп, андан ары сизди бул жолдон өткөрбөйт. Бул жолдун толук ачылышы 2028-жыл деп айтылуудат. Ошол 2 жылдын аралыгында бул жолдун дагы кемчиликтери жоюлуп, ортодогу ушул таш кулоочу участоктардагы таштарга атайын коргоочу бөлүктөр куюлуп, кар көчкү жүрүүчү жерлерге атайын көпүрөлөр салынып, бул жол алда канча дагы коопсуз болуп калат деген үмүттөбүз. Түндүк менен түштүктү бириктирген бул жол бир аз кооптуу болгонуна байланыштуу. Дагы деле бул жолдун кемчиликтерин жоюу үчүн атайын техникалардын жардамы менен ушундай жумуштар жүрүп жатат. Жолдун ушул бөлүгүнө кар көчкүдөн сактоочу атайын бийик көпүрө курулуп жатат. Себеби бул жол жайы, кышы дагы кийин элге узак кызмат кылыш үчүн жолдун ушул участкаларына атайын кар көчкүдөн, таш көчкүдөн коргоочу бийик көпүрөлөр салынып жатат. Ал эми бул жолдо болсо төбө ашуудан дагы узун жаңы туннель курулган. Бул туннелдин аталышы Көк Арт туннели деп аталат. Көк Арт туннелинин узундугу жалпысынан 3815 метр, Кыргызстандагы эң узун туннель болуп калды. Ал эми туурасы болсо 10-14 метрге чейин жетет. Туннелдин бийиктиги болсо 8,6 метр. Жолдун туурасы 8,5 метр болуп, эки багытка көрсөтүлгөн. Ал эми чекесинде өтмөкчү тротуарлар дагы бар. Анан бул туннелдин эң артыкчылыгынын себеби жанында дагы бир кошумча туннель салынган. Себеби бир кандайдыр бир коркунучтуу абал же болсо жолдун ортосунан чоң жүк ташуучу унаалар авария болуп тосуп калган учурда экинчи жагы менен жөө адамдарды өткөрүп алып кетүүгө ыңгайлуу.
бул туннель төп ашуудагы туннелге караганда бир канча коопсуз деп айтса болот. Себеби экинчи кошумча туннели дагы каралган. Кыргызстандагы эң узун туннелден дагы өтүп, андан ары биз Казарманды карай жол алдык. Казармандын табияты дагы өтө бир ажайып кооздукту көрүп кете аласыздар. Жолдон мөңгүлөрдү көрөсүздөр. Жана ушинтип эле бул жолдор дагы деле оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. Себеби ушул Капчыгайдан дагы кар көчкүлөр түшүү коркунучу абдан жогору болгондуктан бул жерге дагы бийик көпүрөлөр курулуп жатат. Караңыздарчы, Кыргызстаныбыз кандай сонун, кандай кооз, кандай керемет жер. Табияттын сулуулугуна суктанып эле бара жаттык. Казармандын кең талаалары аябай көздү суктандырат. Түндүк түштүк альтернатива жолундагы дагы бир эң кызыктуу жерлердин бири бул Казарман шаары болуп саналат. Себеби Казарман шаарында эң кызыктуу, Кыргызстанда дагы эң бийик жана эң узун делген көпүрө курулган. Ал бул көпүрөнүн узундугу болсо 1076 метр жана 396 метр. Бул эстакадалык көпүрөнүн бийиктиги 31 метрге чейин жетет. Эң бийик көпүрөлөрдөн болуп саналат. Кыргызстандын аймагында Казармандагы көпүрө 2014-жылы башталган. Бул эстакадалык көпүрө Казарман аймагында эң бир кооз, ажайып жерлердин бири болуп калды. Ал эми бул түндүк түштүк альтернатива жолу менен жүрөм дегендер үчүн сунуш. Машинаңыздар менен Жалал Абад шаарынан чыгып атканда атайын май куюучу жерлерден багыңыздарды толтуруп чыгууңуздарды сунуштайбыз. Себеби Жалал Абад Манас шаарынан чыккандан кийин, Таран базар айылынан кийин дээрлик май куюучу станциялары жок. Сиз Казарман шаарынан куюп алышыңыз керек майды. Андан ары бул жолдо дээрлик май куюучу станциялары жок. Ошондуктан эки тоону аралап, Капчыгай менен чоң сайды бойлоп, андан ары жүрүп отуруп, Нарын облусунун Арал, Чайек, Кайырма, Башкууганды, Түгөл Сай, Жаңарык, Кызарт, Үзөмбулак, Эпкин, Чолпон, Көкжар, Теңдик, Кочкор, Семизбел айылдарын аралап, Орто Токой суу сактагычынын жанынан өтүп, түз эле балыкчыны көздөй кирип барасыздар. Бул жол аябай тегиз салыныптыр. Ошентип табияттын сулуулугуна суктанып, биз көз ачып жумганча 6 сааттын тегерегинде балыкчы шаарына кирип келдик. Андан ары биз Боз Териге сапар алдык. Аябай кооз көл. Андыктан баардыгыңыздарды Ысык көл көлүнө келип эс алып кетиңиздерди каалайбыз. Баардыгыңыздар быйылкы жайда үй бүлөңүздөр менен, бир туугандарыңыз менен, досторуңуз менен Ысык көлгө келип эс алып кетиңиздер. Анча-мынча кемчилиги болсо сындабай, жакшы ой пикириңизди калтырып, жакты белгисин басып, биздин каналга катталып кетиңиздер. Дагы болсо кызыктуу видеолорду чыгарып турмакчыбыз.